أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين والمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі сабағымыз иншаллах ошол өткөн жумадагы өткөн сабактын уландысы болмокчу болот. Мужадала сүрөсүнүн биринчи 10 аятын айтып берген болчубуз. Ал сүрөнүн башында айтканбыз, баягы бир аксакал өзүнүн келинчегин, өзүнүн энесине, денесине окшоттуруп койгондуктан бул сүрө жалгыз бир сүрө болуп эсептелинет. Сүрөнүн башынан аягына чейин ар бир аятта Алла деген сөз келген сүрө болуп эсептелинет. Анан биринчи аятта 4 жолу келип атат, анан акыркы аятында 5 жолу келет. Баштан аяк эгерде эсептей турган болсок 40 жолу келет да. Анан бисмиллахды да эсепке ала турган болсок, анда ал 41 жолу болуп калат. Андыктан айтканбыз, ошондой акылсы жок эле эркек каалаганын кылып туруп эле башка бир себептерден улам, талакка ылайыктуу болбогон маселени козгоп туруп аялга талак берип кое турган болсо, андай аялдын артында Аллах Таала турат деп айтканбыз өткөн сабакта. Анын далили эмне болду? Ошол эле аятта Аллах Таала 4 жолу өзүнү өзү айтып жатат. Мен бул аялдын артында турам деп. Мен анын айткан сөзүн уктум, анын арызын кабыл кылдым, анын арызына жооп кайтардым деген сөздөрдү айтканбыз. Андан кийин ошол эле аят 10 аяттын ичинде аякка аяттарында Пайгамбар алейхиссалам ушинтип элге насаат айтып отурган кезде кээ бир адамдар келип алып, не кылышкан, баягындай сөздөрдү сүйлөшүп, өздөрүнчө шыбырашып. Максаты эмне? Ошол Пайгамбар алейхиссаламдын сөзү башка бирөөгө жетип калбасын, биздин сөзүбүз аралашып кетсин деген ниетте не кылышкан, шыбырашкан да. Анан ошол шыбырашууну тыйып келген аяттар болгон. Ошол бул жакта 12 аят келет, иншалла баш аягы 22 аят болот. Буга чейинки 10 аятта ошол эки маселе айтылган эле. Bundan ары ошол эле шыбырашуу жөнүндө сөз кетет, бул эле. Бирок буга чейин ошол тыюу салынган болсо, Аллах Таала бул нерседен тыюу салган болсо, мындан аркы аяттарда буйрук, жакшы нерсеге үндөө болот иншалла. Бул аяттын дагы себеби Пайгамбар алейхиссалам ошентип сүйлөшүп отурган кезде Пайгамбар алейхиссаламды угабыз деп сахабалар баардыгы чогулуп келишчү. Анан бир 4-5 сахаба, Бадыр согушуна катышкан сахабалар, анын арасында Зайд ибн Харис дагы бар. Ал дагы кечигип келип калат. Кечигип келип калган кезде алар ушинтип немеге кошулайлы деп келгенде, элдер бизге жол берип, жай береби, биз мындай кененирээк отуруп алышкан да, кичине сыгылышып бизге да орун береби деген ниетте келип, баягы жерден орун издеп калганда эч ким орун бербей койт. Аны көргөн Пайгамбар алейхиссалам өтө капаланат да. Не себептен мындай улуу сахабаларга, көңүл буруңуздар, улуу сахабаларга баягы Бадыр согушуна катышпаган сахабалар орун бербейт деген бир оордук түшөт дагы, туруп турбай балганча тур. Балганча тур деп баягы 4 киши келген болсо 4 кишини тургузуп туруп баягы жерден баягыларды отургузуп коет да. Отургузуп койсо жанакы айтпадым беле, мунафиктар келип алып баягы жерден Пайгамбар алейхиссаламдын сөзү жетпей калсын деп аракет кылган адамдар жөнтөрдө аралашып алат эле. Алар келип алып мен карасам, мынакей Пайгамбар адилетсиздик кылды. Эмне жанакы тур деген адам, туруп калган адам эмне сөз укпаш керек беле деген сөздөрдү таратып баягы жерде Пайгамбар алейхиссаламдын кылган ишине айып издей баштайт да. Бул жерде адилетсиздик болду. Анан ошентип элдин арасында фитнаны чача берген кезде, жайылтып берген кезде Аллах Таала мына бул жерден 11-чи аяттан баштап 22-чи аятка чейин ошол окуя тууралуу сөз болот. Жана дагы мунафыктарга, жана дагы эки жүздүү капырларга дагы аларга берилип кетип, аларды дос тутпагыла деген темада Аллах Тааланын айта турган сөзү болот, Кудайга буйрса. Бул бир себеби. Андан тышкары
Пайгамбар алейхиссаламдан келип алып элдер көп сурай беришти да. Көп эле нерсени сурай беришти. Муну кылсам кандай болот, тигини кылсам кандай болот, шыпыргыны койсом, түз койсом кандай болот, жаткызып койсом кандай болот деген суроолорду сурай бергенде Пайгамбар алейхиссаламга аларга улам жооп берип оор түшүп калды. Болгон суроолорго баягы динде өтө эле зарылчылыгы жок болгон нерселерге да көңүл буруп аларды сурай беришти. Бир четиден жанакы эки жүздүлөр да келип алып суроо сурайт эле да. Баягындай адаштырыш максатында башка бир нерселерин чаарбаштылык кылып, аларга далилди алып келген күндө деле кайра эле ошол эле суроосун эртеси кайра келип алып сурай берген да. Ошонтип бергенден Аллах Таала кимде ким алып Пайгамбар алейхиссаламдан келип бир нерсе сурай турган болсо, биринчи садака берсин. Садака берсин, анан кийин келип сурай бер каалаганыңды десе, ошол садаканы укканда баягы эки жүздүлөр баардыгы келбей калат. Анан колунда жоктор да келбей калат. Туура эле имандуу сахабалар да, бирок колунда жок, берейин деген садакасы жок. Караса көпчүлүк сахабалар ошондой экен. Көпчүлүк сахабалардын колунда жок экен дагы Пайгамбар алейхиссаламдан келип сурайын дейт, бирок садака бергиле, анан кийин сурагыла деген буйрук келгендиктен алар да келе албай калат. Анан ошол нерсе ислам мусулмандарга, момундарга оор түшкөндүктөн Аллах Таала ошол эле аяттын уландысында аны насых кылат, өкүмүн жокко чыгарып коет да. Мейли деп, эгерде силерге оордук келе турган болсо, мындан ары садака бербей эле сурасаңыздар болот деген дагы бир аят бар, ал тууралуу болгон окуя ушул. Андан тышкары бир Абдулла деген мунафик Пайгамбар алейхиссаламга келип алып кечке отуруп алып эле Пайгамбар менен мындай сүйлөшкөнгө аракет кылат экен дагы. Анан ага кулак салып, анан жөөттөргө барып алып Пайгамбар алейхиссаламда жөнүндө отчет берет экен. Бул мындай деп сүйлөдү, мындай деген теманы айтты, мындай деп айтты деп ошол баардыгын топкой чачпай Пайгамбар алейхиссаламдын оозунан эмне нерсе чыккан болсо, ошонун баардыгын барып алып тиги жөөттөргө жеткизип турган. Анан Пайгамбар алейхиссалам ушинтип сахабалары менен отурса айтат да сахабаларгачы, азыр Кудай Тааланын жөө качкан, Кудай Тааланын каарына калган жана дагы эки шайтандын көзү менен көрө турган бир адам кирип келет дейт да. Десе эле баягы жерден Абдулла кирип келет жанакычы. Жанакы Абдулла кирип келгенде анан кийин Пайгамбар алейхиссалам отурса, Пайгамбар тигиге карап айтат: "Сен эмне себептен мени сөгөсүң? Жана дагы менин сахабаларымды сөгөсүң. Сен барып алып досторуң менен отуруп алып, мени, сахабаларымды, менин досторумду сөгөсүң" десе, мен эч кандай сөккөн эмесмин, Кудай урсун, нан урсун, анан энем урсун, анан тигинем деп өзүнүн жанын жей баштайт. Анан ал жерден өтө оор келип кетти да, намыстанып кетип, баягы досторун дагы ээрчитип келет. Бир канча досун ээрчитип келип, баардыгы келип отурат дагы. Анан ошол жерде биз сизди эч кандай сөккөн жерибиз жок. Биз сиз жөнүндө эч кандай сөз сүйлөгөн жокпуз дегенде Аллах Таала сүрөнүн аяттарын түшүрүп, булардын жанын жеп жаткандыгы тууралуу кабар берип коет. Мына ушул тууралуу иншалла сиздер менен азыр бул сүрөнү улантмакчыбыз иншалла. Бул сүрөнүн айырмачылыгы эмне болду дедик башка сүрөлөрдөн? Бунун ар бир аятында Алла деген сөз жок дегенде бир жолу айтылган да. Кээ бир аяттарда 2ден, кээ бир аятта 3төн айтылат, кээ бирде 4төн, эң көбү 5тен айтылган сүрө болуп эсептелет. Андыктан Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amanu. Ол иман келтиргендердир. Силер ар бирибиз иман келтирген убактыбызда эсиңерде барбы? Ошо эй Алла, сен бар турбайсың ушунда эле деп иман келтирип, намаз окуп Кудай деп калган күнүбүз барбы? Ошол Кудай деп калган пенделерим деп туруп биздин ар бирибизге кайрылып атат. Ошол иман келтирген убагыбызды Кудай Таалам өтө баалагандыктан мына Куранга түшүрүп коет экен. Караңыздарчы, кайрылып атат. О, иман келтирген адам деп бизге кайрылып атат. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا
Яфсахиллаху лакум. Силерге эгерде отурган кезиңерде ушинтип отуруп калсаңар, жол бош отуруп баягы кененирээк отурбойм деп жыйынып отурсаңыздар, биз дагы бактыш алалык деп бирөө келип айтып кала турган болсо, жол жер бош отур, ал кишини да батырып алгыла. Эгерде батырып ала турган болсоңор, Аллах Таалам силерге кеденчилик берет дейт. Кандай эле силер тар жерди кеңейтип башка бир адамды бул дагы Кудай Тааланын сөзүн угуп калсын деген ниет менен отургузган болсоңор, силердин проблемаңарды Аллах Таалам чечип берип коет. Бул дүйнөдөгү проблемаңарды ахиреттеги проблема. Кимде кимдин башында түйшүк бар болгон болсо, ушундай молдонун айтып аткан сөзүнө угамын деп келип туруп, ошонун сөзүн тыңшап, башка бирөө келип аткан кезде кел могул жерге отур деп туруп башка бирөөнү отургузуп кое турган болсоңуз, Аллах Таалам проблемаңызды чечип берет. Бул дүйнөдөгү проблемаңызды, ахиреттеги проблемаңызды Аллах Таалам айтат. Фафсаху негилга дейт, саптарыңарды кеңейтип, батырып алгыла, Аллах Таалам силерди тарчылыгыңарды кеңейтип, силерге кененчилик берип коет. Караңыз. Кээ бир учурларда жумада элдер толуп калат мечиткечи. Анан кээ бир учурларда эрте келген адамдар бар, малдаш токун отуруп алат да. Малдаш токун отуруп алып, туура башында жарым саат мурун нече токтоп отурсаң отуруп, бирок эл сыгын болуп калган кезде бутуңду жыйып, аттахиятта отуруп, башка бирөөлөрдү дагы акырын колуңа үн менен эмес, кол менен ишара кылып кел бул жака кел деп туруп алып келип, жаныңызга отургузуп алыңыз иншалла. Акылбы? Тыгын болуп отурsun. Тыгын болуп, баарыбыз тыгын болуп отуралып. Ушунда береке бар. Ушунда үммөттүн проблемасын чечүүчү бир келип бар, ачкыч бар. Биздин проблемабыздын баарын ача турган Аллах Тааланын неси бар, уадасы бар. Яфсахиллаху, Аллах Таалам силерге проблемаңарды чечип, кененчиликти берип коет. Биз болсо, байке, жыйын отуруп алчы десең, могу жаман көрөт го. Жаман көрсөң өзүңө Аллах Таалам тарчылык берип коет ал адамгачы. Макулбу? Анан кийин келип мен намаз окусам деле, ушу 5 мал намаздан калбайм, жумадан калбайм, неге менин жумуштарым аткарылмай, проблемам чечилбек дейт да. Келип алып башка бирөөнүн акысын жей турган болсоң, анда Аллах Таалам сенин проблемаңды чечпейт, наоборот көбөйтөт. Макулбу? Сен мечитке киргенден кийин могу эки ийниңен артыгыраак, кененирээк отурганга акың жоқ. Макулбу? Намазды саптап турган кезде. Себеп дегенде, бул жакта бирөө келип отурган болсо, ал менен жанында келип отуруп, ошол сүннөт. Анан кийин мынтип талтай боло турган болсоң, бул арам болуп калат. Идаул муслими харамун дейт. Башка бир мусулманга иза жеткизишлик бул арам болот. Кандай эле Аллах Таалам айтып атат, бутуңарды жейиштирип отургула, кенен отурбай. Жыйын отургула, Аллах Таалам силердин проблемаңарды чечет. Болду. Анан кийин кээ бир учурларда баягындай эми айта кетелик. Намазда өзүнчө отурасыз. Өзүнчө эч ким жок жаныңызда. Бирок анда деле могу ийниңден артыгыраак отурганга далил жок. Макулбу? Далил жок ага. Эгерде жамаат менен отурган кезде могу ийнилерибиз жана буттарыбыздын могу капталдары бири-бирине тийиши сүннөт болгон болсо, эгерде эч ким жок болгон кезде андан кенен отурганга эч бир далил жок. Макулбу? Ваида кыйлан шузу, фаншузу. Эгерде силерге пайгамбар алейхиссалам тур паланча деп айткан сыяктуу тур деп туруп бирөө буйрук берип туруп сизди жылдырта турган болсо, туруп ордунда жылдый. Караңыз, Кудайдын буйругу. Баягы мечиттерде карасаңыздар, бир адам, эки адам, бир канча адамдар чуркаттын аркы бетин басып калат, жамаат баягындай саптарыңарды түздөп алыңыздар деп айтып калат. Бул Кудайдын буйругу. Бул Кудайдын буйругу. Аны жаман көрбөгүлө. Макулбу? Аны жаман көрүштүн кажети жок. Ал Аллах Тааланын буйругун аткарып жатат. Биздин мындай тегиз болуп, тең болуп отурсун деген ниетте аракет кылып жатсак болотчу. Кудайдын буйругун аткарып жатат. Эгерде силерге буйрук берип туруп, ордуңдан туруп мындай жылып алчы, бияка жылып ал, алдыңа жылып алчы, алдыңкы сапты толтуруп ал дей турган болсо, туруп толтуруп ал дейт. Андай кыла турган болсоң, туруп баягы ордуңду
алдына толук таба ала турган болсоң, ярфаиллаху, Аллах Таалам сени көтөрүп коет. Балким ошонун артынан Аллах Таалам сенин даражаңды көтөрөт. Бул дүйнө ахиретте. Дүйнөвүй проблемаңды да чечип коет, ахирет проблемаңды да чечип коет деген. Аларды сыпаттап атат да, алладина аману минкум, силерден эле араңарда ыйман келтирген адамдарды. Карачы. Баарыбызды сыпаттап атат да, баарыбызды ыйман келтиргенсиңер, бири-бириңерден айырмаңар жок dedi. Эми бирөөңөрдү келип туруп туру, ол алдыңды толтуруп ал дей турган болсо, туруп толтуруп ал. Аллах Таалам кандай сен тура турган болсоң, ошондой сенин даражаңды көтөрүп коет. Ал эми валладина утул илма даражат. Жана дагы алар менен биргеликте илим ээлерин дагы, илим берилген илим ээлерин, илимдүү адамдардын дагы даражасын Аллах Таалам не кылат дейт, бир канча даража көтөрүп коет. Бул жерден азыр илим окуган алымдарыбыз бар го. Китеп окуп, монтип силерге динди туура жолун көргөз алган, айтып бере алган, өзү түз жолго түшүп алган, алхамдулилlah. Артынан да элдер иштеп алган да. Андай алымдарыбызды Аллах Таалам не кылып атат дейт, бир канча даражага көтөрүп койду дейт. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ал эми Аллах Таалам болсо, силердин ар бир кылган амалыңардан кабардар зат. Бая күнү да айта кеткен, хабир деген сөздүн мааниси эмне? Хабир деген мааниси бул алым, даанышман, билүүчү зат. Бирок ошондой зат, ошол сиздердин кылып аткан ишиңер эмне нерсе менен бүтөөрүн билүүчү зат. Болбу? Жакшы анан жамандык деген нерсе эки түрдүү болот да. Жакшы өзү жакшы, жана дагы жакшы болот башка бир нерсенин себебинен жакшы болгон жакшылык нерсе бар. Жана дагы жаман нерсе бар, ал өзү жаман. Анан экинчи түрү башка бир нерсенин себебинен жаман болуп калган нерселер бар да. Акылбы? Ана ошол иштерди биз кээ бир учурда ойлойбуз да, бул жакшы эле депчи. Кебетесинде жакшы көрүнөт. Бирок Аллах Таалам ошол нерсе сизге зыян экенин билип туруп, ал нерсени кыйын салат. Караңызчы, жанакы бирөө келип туруп, ордуңдан тур десе, текеберлик болуп кала турган болсо, ордунан туруда эч кандай неме жок, жаманчылык же жакшылык жок. Бирок мен текеберленген себебиден ошол мен турбай коюшлугум бул жаман иш болуп калып атат да. Көрдүңүзбү? А ошол эле тескериси. Эгерде Аллахтан бирөө келип турбай тур ордунан бияка жылып ал дей турган болсо, мен текеберленбей эле чындыкта эле кулак салып туруп алып туруп бул жерге келип отура турган болсом, бул жакшы ишке айланып калып атат да. Бирок турушубузда, отурушубузда эч кандай проблема жок, жаманчылыгы деле жок, жакшылыгы деле жок да. Болбу? Бул жерде ошол нерсени айтып атат. Бул аткарылып жаткан нерсени не болуп бүтөөрүн Аллах Таалам жакшыраак билет. Макулбу? Андыктан могул жерде караңыздарчы. Аят эмне нерсени айткысы келди. Могул жерде бир молдоке сүйлөп атат. Сүйлөп аткан кезде мондай эл чогулуп калды. Анан мен да угуп калайын деп бирөө келе калды, аны батырып алгыла дейт. Ал да угуп калсын дейт да. Эгерде батырып ала турган болсо, силерди Аллах Таалам көтөрүп коет дейт даражаңарды. Ал эми силерге сүйлөп жаткан бир молдоке, кээ бирде айтабыз го баягындай айтканын кыл, кылганын кылба деп жана молдонун артынан жаман сөздөрдү сүйлөп алгандар бар да. Же болбосо молдонун үйүнөн чочконун башы чыгыптыр деп дагы бир балаларды сүйлөйбүз. Андай молдонун даражасын Аллах Таалам айтып атат, бир канча эсе силерден көтөрүп калган. Бул аят алымдын даражасын көтөрүп койду. Болбу? Ошол алымдын сөзүн сүйлөп аткан, сөзүн угам деп атып, силердин проблемаңарды Аллах Таалам чечип коем деп атат да. Бул аятчы. Болбу? Бул кайсы аят экен? Мужадала сүрөсүнүн 11-чи аяты. Бул баягы Пайгамбар алейхиссалам келип туруп, бирөөлөрдү тургузуп, баягы Бадырда согушка катышып калган сахабаларды келип отургузуп, орун берип койду да. Бул жерде бир маселе пайда болот да. Бирөө келсе мен турганга мажбур, милдеттүүмүнбү деген вопрос пайда болуп калды. Көбүнесе кээ бир учурларда карасаңыздар, бирөө келсе баягы турганга болбойт, анан тигиндей мындай деп отура берет да.
Бул турулганында, турбай коюшуңда эч бир жакшылык же жамандык жок. Бирок Аллах Тааланын алдында даражасын бир канча көтөрүп койгондо аалым келген кезде ага жол бербестен, жай бербестен текеберлик кылганында жамандык бар. Макулбу? Сен аны тургузуп алып туруп Кудай кыл деген жери жок. Ал деле келген адам сиздин турушуңузду ниет кылган деле жок. Каалаган деле жок. Бирок Аллах Тааланын каалоосу ушул экен. Аллах Таала айтып атат, не дейт? Валладина утул илма, илим берилген адамдарды Аллах Таала бир канча даражага көтөрүп койду. Аны сыйлабай кимди сыйлайсыңар? Анда ушул жерде мисалы бирек хадисти көрө турган болсок, биринчиси жана айттык, Зайд ибн Сабит келген кезде, Зайд ибн Харис келген кезде Аллах пайгамбар алейхиссалам бир канча адамдарды тургузуп, аны келип отургузуп койду. Болбу? Бул баягы туруш керекпи же турбаш керекпи деген суроого жооп берет да. Адам мисалы башка бир хадисте Аллах Таала айтып, пайгамбар алейхиссалам айтып атат, силердин бириңер дейт, өзүнүн ордунан турбасын дейт. Караңыз, ла юқиманна ахадукум ражула мин маджлиси. Бирөөнү келип алып тургузуп тур деп жүрбөгүлө деп. Бирөөнү ордунан тургузуп туруп, өзүң барып отуруп жүрбө. Сумма яджлису фиhi, анын ордуна келип алып. Лакин де тавассау, балким не кенен койгула, баягы саптарыңарды кеңейткиле. Алдага келип отурsun. Зыкым болуп алып, баягы мен отурдум болду, ордуман жылбаймын дебей, жылып отургула. Ва тафассаху. Анан орун бергиле башка бирөөлөргө. Балким Аллах Таалам яфсахуллаху лакум, силерге Аллах Таалам кененчилик берет. Бул хадис. Андыктан баягы келген адам өзү ниет кылып келбесин. Баягы бирөөнү тургузамын депчи. Бирөөнү тургузам, анын ордуна отуруп алам деп. Бул жактан да келген адамды кенеместик кылбасын, алдыга отургузуп алсын деп атат да, биргеликте. Макулбу? Отургузганда дагы өзүнүн жайына, алым болуп кала турган болсо төргө өтсүн. Я айюхалладина аману, кайрылы иман келтирген бизге кайрылып атат Аллах. Силер биздин Алла бар экенсиң го деген сөзүбүз бар го. Иман келтирдим сага. Ошол сөзүмдү эстеп Аллах Таала айтып атат, иман келтирген. Иза танаджейтумур расул, пайгамбар алейхиссаламдын алдына келип алып, шылырап бир нерсени айтып, өзүңүздүн дилиңизде болгон нерсени айткыңыз келген болсо, фақаддиму байна ядай najwaakum садақатан дейт. Ошол сөз сүйлөөрдөн алдын биринчи садакаңды берип ал дейт. Садаканы берип алып туруп, пайгамбар алейхиссаламга келип калашча сүйлөй бер. Сурай бер. Залика хайрун лакум ва атхар. Мына бул нерсе пайгамбар алейхиссаламга келип туруп суроо берерден алдын, бир молдокенин алдынан суроо берерден алдын садака берип алып келгениң. Bunday kıla turgan bolsоң, бул эң жакшы жана таза болот дейт. Не себептен жакшы? Десе, себеп кедейлерге жакшы экен да. Караса, пайгамбар алейхиссаламдан бир нерсе сурайын десең, кедейди курсап турат экен да. Атхар дегени кандай? Жакшы, тазараак дегени кандай десе, ар ким баягындай палит, эки жүздүүлөр келип алып, шыпыргыны жаткызып койсо эмне болот? Тургузуп койсо эмне болот деген суроолордон кутуласың деген сөз да. Бул таза, керектүү, акыреттин жакшы боло турган суроолорду сурай турган болосуң дейт. Десе сахабалардын баардык бетинен карап калышты. Не кылабыз? Баардыгы кедей. Бир-эки сахабалар бар, колунда бар сахабалар. Фаин лам таджиду, эгерде садака бере турган нерсени таппай кала турган болсоңор дейт. Фаинналлаху гафурун, Аллах Таалам кечиримдүү зат, рахимун, мейримдүү зат. Караңызчы, Кудай Таалам ошондо дагы биринчи буйрук берип алып туруп эле, ошол жерде мусулмандарга оорлук түшкөнүнөн келип туруп бул жерде Аллахтан кечиримдүү деп. Кечиримдүүмүн, таппай кала турган болсоңор. Bunun ne sebepten sadakаны berdi? Sadakаны berişlikten maksatı münafık, iki yüzlü menen mumun adamın ortasını ayırmalaş gerek oldu. Akıl bu.
Садақаны ұққанда екі жүзділер өздері біріншілік кетіп қашты. Сұрауға еле қойдым, жоқ кетіп қалды. Адам баяғы кедейлер пайғамбар алейхиссаламдан сұрайын дейді, айланады. Жанынан шықпайды, сұрай алмайды. Келіп сұрайын еле дейді, жүрек ұшындай тартады. Жоқ, сұрайын десе, бұл садақасы жоқ. Ошақта екіге бөлініп қалды. Дейдейші, екі бөлініп. Мұнафықтар өздеріне сұрады, жоқ бол кетті. Машалла. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. Sizlerге оор келді бе? Садақаны берішілік. Пайғамбар алейхиссаламдан келіп сұраудың алдын бір нәрсені садақа берішілік оор келді бе? فإن لم تفعلوا егерде атқара албай қала тұрған болсаңыз, وتاب الله عليكم Аллах Тағала сіздердің барлардың күнәлерін кешіре берді. Күнәлерін ошондук булар садақаны бере албай жатып күнәлерінің барлығын кечирип себепкер болып қалды. Садақаны бербешлиги күнөөсүнүн кечирилишине себепкер болып қалды. Фақимус салат, андай болсо намазыңарды окуй бергиле. Фақимус салата ва атуз заката, зекетиңерди да бере бергиле. Караңызчы, кедей адамга Аллах Таала нени буйруп атат? Жанагы bir сомду садака берер таппай жаткан адамга Аллах Таала айтып атат, намазыңды оку, садакаңды, зекетиңди бер деп атат. Зекетиңди бер деп атат. Бунда кандай түшүнсөк болот десе, биринчиден ошол зекет келип жанагы садаканы жокко чыгарды. Бул бир. Экинчиден, силер садака бере албай атасыңарбы? Зекет бере турган даражага чыккыла дегени. Макул. Мен кантип зекетти беретим? Кантип зекетти бар? Иште бар. Жумушка. Зекет бере турган деңгээлге жет. Намазыңды калтырбай зекет бере турган деңгээлге жеттим. Ар бир мусулманга Аллах Тааланын буйругу болот. Ой, зекет бере тургандай болду. Аракет кыл. Жана айтты го. Эгерде силер араңарды ачып туруп, башка бирөөлөрдү батырып ора турган болсо, проблемаң барбы? Айт. Башка бирөөнү отургузуп жатып Кудай Таала менен келишим түзүү. Аллах, мына мен сенин буйругуңду аткарып, мына жай бер дедим, жай берип атам. Эми сен дагы менин проблемамды аткарып бер, менин мүшкүлүмдү чечип бер деп, мүшкүлдү айтып чечип алдым. Зекет бере турган деңгээлге жетти. Андыктан садаканы бере албайсыңбы? Анда барып туруп Аллах Таалам кечирди биринчиден күнөөңөрдүн бардыгын. Караңызчы, бардык күнөөңөрдү кечирди. Андан тышкары намазыңарды улантып окуй бергиле дагы, зекет берүүчү болуп зекет бергиле. Ва ати'уллаха ва расулаху. Жана дагы Аллах Таалага баш ийүүдөн баш тартпагыла. Дайыма баш ийгиле Аллах Таалага, жана дагы пайгамбар алейхиссаламдын артынан жүрүүдөн баш тартпагыла, пайгамбарга баш ийгиле деп. Wallahu khabirun bima ta'malun. Жана дагы Аллах Таалам билүүчү дейт, силердин ар бир кылган ишиңерди кабардар. Айттыга кабардар деген эмне десе, ал ошол иштин бүтө турган эмне менен бүтөт, аны дагы билет да. Мисалы жакшы иш менен жаман иштин мисалын айта кетелик дагы бир жолу. Баягы өзү жакшы иш, мисалы намаз. Же болбосо Кудай Таалага ыйман келтиришlik. Бул ыйман келтирүү жакшы иш, жаман эмес. Эч ким айта албайт да, бул момун деген бул жаман деп айта албайт. Макулбу? Ыйман деген бул жаман деп айта албайт, жакшы иш. Ал эми кээ бир учурларда бир жаман, бир көзүңө бир жаман көрүнгөн нерсе бирок жакшы болуп калышы ыктымал. Мисалы бирөөнү жазалашлык. Бирөө жаман ишти кылды, аны келди да өкмөт кармап алып туруп, аны жазалап бир мисалы бир өкүмүн чыгарып койду. Ошол өкүм туура бул өкүм чыгарып атат. Баягы 1 жылга, 2 жылга камап коюп атат, же дагы бир нерсе кылып коюп, же болбосо баягы штраф салып коюп атат айып пулдан, жана дагы башка нерсе. Мисалы миллион сомду айып пул кылып салып койду, а болсо миллион сомду кантип табат? Туура машакат бар. Бирок ошонун өзү жакшы иш болуп эсептелинет да. Себеп дегенде кийинки адамдар мындай кыла турган болсо менин да башыма мындай мүшкүл түшөт турбайбы деп туруп бул ишти кылбай атат. Бул дагы жакшы ишке кирет.
өкмөттүн келип туруп монтип бирөөлөрдү айыппулга салып коюшу же болбосо дагы бир ушундай иштерди аткарып отурган болсо бул жакшы келет. Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wa la hum minhum wa la minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun. Jana aytmadım bile. Bayağı biri gelip olup Abdullah degen bereket Peygamber Aleyhisselam'ın aytkan sözüne kulak salıp ana başka bireylerge, münafıklarga, başka bir cöğütlerge söz taşıp yürgönde başka bireyler agent olup yürgönde söz gelip olup Müslüman inşallah deyip karasan maşallah deyip Kuday Tala'ga kasam deyip sözleri aytıp da gelsin zaten namaz okup kalıverir. Allahu Ekber. Senden birinci gelet namazdan yok söz taşıyıp. Ошондой адам пайгамбардын учурунда болгон. Ана ошол тууралуу пайгамбар алейхисалам кабар берип койду. Ошол тууралуу сөз болду. Алам тара, көрбөйсүңбү? Пайгамбар алейхисалам айтты. О Расулулла, карасаң могу киши. Анан бизге деле, биз да карабайсыңар, көрбөйсүңөр могу кишиге. Илаллазина ушундай бир адамдарга дейт, таваллау кауман, бир коомду өздөрүнө башчы кылып алган, дос кылып алган. Барып алар менен келишип түзүп алган. Мен сага сөздү жеткизип турамын, сен мага мондай жумушту бергиниң деп алган. Макулбу? Бир жерге барып туруп, бир ишке орношуп алыш үчүн буларга сөз ташыйт. Ошондой адамга карабайсыңбы дейт. Намаз окуйт, молду деп ойлойсуң, же болбосо мусулман деп ойлойсуң, имандуу деп ойлойсуң, бирок ичинде не сөз ташыйт. Ошондой адамга карасаң дейт. Гадибаллаху алейхим. Андай адамдардын бардыгына Аллах Таала газап, ачууланган. Андай адам баягы эхтина сиротал мустаким деп атпайлык да, Фатихада. Түз жолго бизди хидаятта. Анан ушундай бир жолдон бизди сакта дедик, Кандай жолдон? Магдуб деген Аллах Тааланын газабына, ачуусуна калып кеткен коомдун жолуна түшүрбө бизди. Бизди сөз ташуучу адамдардан кылма дегени. Макулбу? Бизди бул жерден келип алып, бул эмне дейт экен деп алып, сөзүн жазып алып туруп, тийип алып жеткизген адамдардан кылма деген сөз. Макулбу? Ошондойлордон кылма. Аларга эмне себептен кылма? Себеп деген Аллах Таала ачууланып койгон алар. Ачуусу келген. Биз аны күнүнө 5 маал намазды суранабыз. Ошондойлордон кылма бизди. Сөз ташуучулардан кылма. Махум минкум. Карачы ажыратып койду Аллах Таала. Кимде ким ушундай ишти аткара турган болсо, силер алардан эмессиңер дейт. Жана да алар силерден эмес деп эки бөлүп койду. Көрдүңүзбү? Сиз Кудай үчүн Аллаху Акбар келдиңиз, намаз окуймун деп, бирок бир адам келди, сиз кантип намаз окуйт экениңиз деп артыңыздан аңдып келген адам да. Буну Аллах Таала каргап койгон, акырети дагы бул дүйнөсү да күйүп калган адам. Бул болсо Кудайдын иншалла түз жолунда жүрген имандуу адам. Жана келип алып, Пайгамбар алейхисалам айтты да, сен мени сөгөсүң десе, жок, мен сөкпөйм деп досторун алып келип албады беле. Яхлифуна алал кадиб. Алар жалгандан касам ичет. Мен андай кылган жокмун. Мен андай адам эмесмин. Мен сөз ташуучу эмесмин. Мен сени жамандаган адам эмесмин. Аркаңан сүйдөөчү адам эмесмин деп касам ичет. Вахум я'ламун. Бирок ошол ишти анык кылып атканын өздөрү билет. Караңызчы. Мындай тарыхта Пайгамбар алейхисалам доорунда болгон кыяматка чейин боло берет. Биздин арабызда жүрө берет. Бүгүнкү не себептен боло берет десек, караңыздарчы, бул жерде айтылат. Я'ламун деген сөздүн мааниси бул келер чакта. Алар дайыма билишет, келер чакта билет деген сөзү ошол күндөн баштап ошол келечек качан келет? Келе берет, кыямат күнгө чейин келе берет. Ошол күнгө чейин булар бул ишти кыла берет. Өзү билип туруп, туура эмес иш кылып атканын. Анан дагы ошол нерсеге касам ичет, мен кылган жокмун деп. А'аддаллаху лахум азабан шадида. Мындай адамдарга Аллах Таала өтө катуу азапты даярдап койду. Иннахум са'a ма кану я'малун. Булардын кылган иши кандай жаман дейт, караңызчы. Булардын иши ушунчалык жаман, Кудай Тааланын дагы жиркениши келип атат.
ittakhadhu aymanahum junnatan. Алар өздөрүнүн убадаларын калкан кылып алышты. Кандайча булар болсо баягындай келишип түзүп алышкан да. Келишип түзүп алышкан. Ошол келишими мени бүткүл проблемадан сактайт деп ойлойт да. Эгерде мен кармалып кала турган болсом, менин башымды сактайт. Менде бир проблема болуп кала турган болсо, булар мени дайыма куткарышат деген бир келишими бар. Ошол келишимин булар дайыма не кылат дейт? Калкан кылып жүрүшөт. Фасадду ан сабилиллахи. Жана дагы кылган иштеринен бул Аллах Тааланын жолун тосуучу адамдар. Аллах Тааланын динине каршы келүүчү адамдар. Кызмат кылгандай көрүнөт динге, бирок максаттары ичинен чирип калган. Алар бул нерсени не кылат дейт? Тосот. Фалахум азабун мухин. Bunday adamlarga qo'r qiluvchi, ularni qo'rdab sala turgan azap бар. Бұл musulmonlarning orasidagi jamoatning, bugungi qo'mning orasidagi bo'lgan o'qiyani, ko'zga ko'ringan o'qiyani ko'zingizga ko'rg'izib, Alloh taolo suratdab qo'yadi. Men so'lagan jo'qman bu. Mujadala surasi 16-oyat. Lan tughni anhum amwaluhum. Bunday adamların көптөгөн байлыктары болуп, bu байлыкка жетиши. Ал байлыктары аларды куткарбайт эч качан. Вала ауладухум, жана көп баласы болот. Ал балдары да келип куткара албай калат. Кимден? Мин Аллахи шай'a, Кудай Тааладан. Кудай Таала келип буларды эсеп кысап кылган кезде байлыгы дагы, балдары дагы, мансабы дагы, жанакы kimlerge söz taşıp жүрген, алар дагы келип буларды куткара албай калат дейт. Улайка асхабуннар. Мындай адамдар бар, тозок ээлери. Тозок ээлери деп Аллах Таала бул дүйнөдө тиякы кыяматка барбастан алдын аларга гарантия берип, билетти карматып койду да, тозокко чыгып. Билетти карматып жиберип койду. Тозок ээли, тозокко барасың деп. Хум фиха халидун, ал жерде алар түгөлүк калат. Яма качан барат деп калабыз да, астагфирулла, булар качан барат экен деген жүрөгүбүздө bir suyunuş varsa ekan, kaçan tezirap varsa ekan deymiz da, astagfirullah. Kaçan barat ekan, yawma yab'asuhumullahu jami'an deydi. Alardan bardığın qayradan tiriltken günü yu'raful mujrimuna bisimahum. Mujrim, günökör, söz taşıgan musulmanların arasına gelip alıp durup musulmanmın dep жүрө берip musulmanlarga karşı çıkan adamlar peşenesinin eline verilip kalat deydi. Yukhadu bin nawasi wal aqdam. Alardı perişteler getirip peşenesinden karma alıp turup sүйрөp turup tozokko alıp barıp salı berет deydi. Ana oşol günü deydi, tozokko barat. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Alarga dagı bu жерде lahu degende Allah Taala. Gelip alıp Allah Taala'ga kasam içip, ya Allah deyip Allah Taala'ga kasam içip. Ошондой эле силерге дагы kasam içken değil. Sizlerge gelip alıp durup kasam içken siyahtı. Aytып атпайбы, мен андай нерсе кылгам. Пайгамбарды келип айтып атат, мен сени сөккөн эмесмин деп атпайбы. Кудай Таала айтып атат, бул мындай адам деп. Ал келип жок, мен андай кылган жокмун дейт да. Сөккөн жокмун дейт. Ошондой эле Кудай Таалага да келип алып касам içет. Я Алла, мен андай кылган эмесмин дейт. Ва яхсабуна аннахум ала шей. Алар да ойлойт, бизде бир бир үмүтүбүз бар дейт да. Bir жерге барганда bir нерсеге таянасың да, ошонун негизинде мен бул проблемадан чыгып кетем деген оюң бар да. Мисалы, экзаменге баратасың, экзаменде кирген кезде баягы экзамен алуучу адамга бир тыйын берип койгон да. Аны ошонун негизинде өтүп кетем деп ойлойт. Бирөөсүчү. Бирөөсү түнү бою китепти окуп чыккан, жаттап алган. Аны ошол жаттап алган билимине таянып барат да. Аны ошол бул дагы ойлойт. Men bu problemadan kutkarılıp ketelim de ойлойт da, kardeş. Yahsabuna, esi oyloşat deydi. Annahum ala şey, analarda bir nese var de oyloşat. Al emnele, al da bir jolu la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah de ayta olgan da. Gelip al inşallah, maşallah de otmayı. La ilahe illallah, astagfirullah de otmayı. Gelip al menin gözümce. Allah de otmayı. Ana oşol sözü meni kutkarat de oyloyt da. La, ana, o esinler geldi. İnnahum
Bu mınday adamlar humul kazibun. İnşallah, la ilahe illallah, maşallah, estağfirullah деген сөздөрдүн баардыгы жалган дейт. Келип алып мен дагы момунмун, мен дагы намаз окуймун дегенин баардыгы жалган. Булар тозок ээлери деп атат. İstahvaza aleyhimul şeytan. Неге дегенде алардын мойнуна шайтан минип алган. Бул жерде шайтандын эле болушу мүмкүн. Же болбосо ошол шайтандын жолунда жүргөн адамдар да. Эки жүздүүлөр, капырлар, жөөттөр, яхуттар, мусулмандардын арасына кирип алып, бүгүнкү күндө деле ошол жөөттөр башкарган учурлар бар да. Анан ошол шайтан, жөөт, капыр, эки жүздүү, мунафык минип алган. Минип алган. Фаансахум зикраллах. Алар Кудай Тааланы эскерүүнү унутуп коюшкан. Кудай Таала бар экендигин унутуп коюшкан. Улайка хизбу шайтан. Мына могул адамдар шайтандын партиясынан бир. Шайтандын бул партиялар бар го? Шайтандын бул жерде бул сүрөдө эки партия бар да. Аллах Тааланын партиясы бар, анан шайтандын партиясы. Мына могулар шайтандын партиясы. Шайтандын артынан жүргөндөр. Ала инна хизба шайтани хумул хасир. О эсиңерге шайтандын артынан нерчип жүргөндөр хизбу шайтан. Булардын баардыгы өкүнүчтө, банкрот. Булар банкрот. Бул дүйнөдө банкрот, ахиретте. Ал эми инналлазина юхаддуна Аллаха ва расулаху улайка фил азаллина. Мындай адамдар бар дейт. Кудай Тааланын чеги коюп койгон чегинен жана пайгамбар алейхиссаламдын сүннөттөрүнөн, талабынан, пайгамбардын каалоосунан чыгып кеткен адамдар бар, чектен чыгып кеткен адамдар бар. Мына могул адамдардын баардыгы кордук. Катабаллаху ла аглибанна ана ва русули. Мен Аллах Таала айтты. Аллах Таала жазып койду. Жазып койду деген кандай? Фарз кылып койду, милдет кылып койду. Аткарылуусуна өкүм берип койду. Эмне нерсени? Мен де дайыма жеңүүчү боломун. Жана дагы мен менен биргеликте менин пайгамбарларым баардыгы жеңүүчү болот. Караңыз, мен жеңүүчүмүн дейт. Аллах Таала эч качан жеңилбейт. Эч бир зат Аллах Тааланы алдап кетем деп ойлобосун. Макулбу? Жана пайгамбар алейхиссаламга да каршы чыгып жүрбөсүн. Жана дагы ал-уламау варасатул анбия. Алымдар сөз ташыбаган. Булар пайгамбарлардын дагы мураскорлору. Алар дагы эч качан жеңилбейт. Макулбу? Алар дагы эч качан жеңилбейт. Аларга каршы чыгып бир молдону кордоймун деп жүрбөгүлө. Ал эч качан жеңилбейт. Ал кор болсо кор болгондо сиздин көзүңүзчө, бирок Аллах Тааланын алдында азиз зат, улуу зат. Бул дүйнөдө ахиретте Аллах Таала аны урматтап алат. Макулбу? Инналлаха кавийюн азиз. Не себептен? Себеп дегенде Аллах Таала күчтүү, жана да эч качан жеңилбес зат дейт. لا يجدون قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله. Sizler hiç kaçan. La tacidu kene sen tappaysın deyip karaş. Göz aynak giybesen buralar altır geçiresinler. Gözüm görüp edin. Toçkalarda taş göre olmayaldı. La tacidu kavman. Şunday bir kavumdu tappaysın deyip karaş. Tappaysın yok deyip. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kuday Taalaga iman keltirip alıp, jana ahirettin boluşuna da çындыкta ahiret bolot. Жооп берер күнүбүз болот деген адамдарды таппайсың дейт. Алар жакшы көрсө, жакшы көрө турган дейт. Кимдерди? Аллах Тааланын чегинен чыгып кеткен адамдарды жакшы көрө турган момун мусулманды таппайсың дейт. Түшүндүңүзбү? Жөнөкөй сөз менен момун мусулман чындыкта иман келтирген адам Кудай Тааланын чегинен чыгып кеткен, шариаттын айтканынан чегинен чыгып кеткен бузуктуу адамдарды жакшы көрбөйт. Аларды жаман көрөт.
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Егерде ал адамдар да атасы болса да, атасы болса да аны жаман көреді. Қарачы. Же ол болса ихванахум, же ол абнаахум, ал же балдары болушу мүмкін. Же ол болса ал бир туғандары болушу мүмкін. Же ол болса аширатахум, ал туғандары болушу мүмкін. Улайка катаба фи кулубихим имана. Мындай адамдар да чындыкта Аллах Таала аларга иманды жүрөгүнө жазып койгон. Ана көрдүңүзбү, машалла. Көрдүңүзбү? Ана бизге чоң ибрат. Кылып койдуңуз эле, Аллах Таалам сиздин проблемаңызды чечип берсин иншалла. Бул баягы согуш пайгамбар алейхиссалам тиги Мединага көчүп келгенден кийин артынан тиги капырлар келип алып атпай согушкачы. Бадыр согушунда. Бадыр согушунда баягы силерден бир канча адам чыксын, бизден бир канча адам чыксын деп жактан капырлар келип алып мушриктер. Десе хорошо деп пайгамбар тараптан мусулмандардан бир канча адам чыгат. Жок, биз булар менен урушпайбыз. Булар кулдар. Булар менен урушканга биз ушундай бир адамдарбыз дейт да. Авторитетпиз. Биздин бир туугандарыбызды чыгаргыла дейт да. Биз бир туугандарыбызды чыгаргыла. Бияктан 3 адам чыкты. Алардын бир тууганы, бирөөсүнүн атасы чыкты. Теги мушриктер тараптан. Бияктан баласы чыгып атат. Бирөөнүн бир тууганы чыгып атат. Бул тараптан. Экөө бир туугандар чыгып атат да. Бирөөнүн тууганы чыгып атат да. Ошентип бири-бири менен урушуп атышат. Анан Аллах Таала тараптан келген баягы мусулмандар буларды жеңип коюп атат. Ана ошол аят. Эстедиңерби? Ошол баягы киносун көргөнсүңөр да. Күнөөсүндө ушундай чыгып алып баягы жерден урушуп атышпайбы? Мисалы, атаңар болсо дагы деп атпайбы? Бул жерде Абу Убайда өзүнүн атасы Абал Жаррах дегенди өлтүрүп койгон. Атасы болсо да аны жаман көрүп туруп, өлтүрүп койгон. Караңызчы, жана айттык го, кээ бир сүрөттөрү карасаң бир жаман болушу мүмкүн, бирок жакшы иш болот да. Өзүнүн атасын өлтүрүп жатат. Десе, бул мусулмандар өзүнүн атасын да өлтүргөнгө буйрук кыла берет. Дейт да, баягы мунафыктарчы, эки жүздүлөр. Бул жерде не болуп атат? Бул атасы капырлардын сагында туруп калган, баласы момундардын сагында туруп калган да. Аллах Таала айтып атат, Кудай Тааланын чегинен чыгып айткан шариатына баш ийбей, сага каршы чыккан болсо, атаң болсо да аны жаман көр деп буйрук берет. Көрдүңбү, Абу Убайда ошол нерсени карап жаман көрүп атат чындыкта эле. Бул атасына каршы кол көтөрүштүк жаман иш. Бирок бул имандын маселесинде бул жакшы иш болуп калды да. Ал эми балдарың болсо дагы дегенде Сиддик, Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху экен. Ал дейт, өзүнүн Абдуррахман ибн Абу Бакр, Абдуррахман деген баласын өлтүрүп. Бир тууган дегенде Муса ибн Умайр деген киши өзүнүн бир тууганы Убайдулла ибн Умайр деген кишини өлтүрүп. Бир тууган. Ал эми туугандар дегенде бизде Хамза радиаллаху таала анху, Али бар радиаллаху таала анху, Убайда ибн Харис бар. Булар болсо Утбаны, Шайбаны, анан Валид ибн Атабаны Бадыр күнү өлтүрүп барышат да. Булар мындай тууганчылыктары бар. Мына ушул адамдарга дейт, улайка катаба фи кулубихимул иман. Мындай адамдардын жүрөктөрүнө Аллах Таала иманды бекем кылып койгон. Иманды жазып койгон. Булардын жүрөгүнөн иман кетпейт. Ва айядахум би рухин минху. Жана дагы аларды рух менен бекемдеп койду. Рух дегенден максат бул жерде Аллах Тааланын жардамы. Аллах Таала өзү жардам берип койду буларга. Аллах Тааланын өзүнөн келген жардам менен аларды бекемдеп койду. Жана ва юдхилухум жаннатин тажри мин тахтиха ал-анхар. Алдынан
sular agıp turgan, daryalar agıp turgan beyişke girgizip, beyişke girişet Allah. Beyişke girişet, halidina fiha. Jana al beyişte tübülük kalıp geçer. Al beyişten çıkmaydı. Radiyallahu anhum ve radu anhu. Mına moğul adamlardan Allah Teala razı bolgan, jana bul adamlardağı Allah'dan razı boluşkanda. Biz aytamız ki Allah sizden razı olsun demiş. Ümitimiz uşul hayatta biz dağı kelip kalsak degen. Kanday ile Ali radhiyallahu anhudan, kanday ile Abu Bakr radhiyallahu anhudan, Talhadan Allah Teala razı bolgun siyahtı senen de Allah Teala razı bolsun degen duada. Jana dağı sen dağı Allah Teala'dan razı bol. Biz köpü dese razı bolbayız da. Narazımız daima. Ne sebepten men ele görüp kaldım, men ele problemadan çıkmaymın. Oğursam men oğruyum, nege tetik oğru deyip da. Narazı da. Oğru atkanına, problema düşüp kalganına, menin ayalım önde olup kal, tigin ayalı şunday sonun жүрөт. Nege menin baldarım unutup kaldı, tigin balдар sonun жүрөт deyle narazı da daima geç. Nege tigiler жақшы жашайт дагы, men unutup kalgamın dep dagı deli narazı. Kuday Tala'dan razı boluşumuz керек. Kuday Tala buga чейин kança деген dualarыңарды, ниетиңерди, биздин ниетибизди, суранганыбызды аткарып койгонубузду унутуп койгонбуз да. Бүгүн бойдо келип, бир күнү да карасаң үйлөнүп калдым. Ошондо дуа кылдым да, Алла бир келинчек таап, үйлөнөйүн, бир кыз таап, жакшы бир кызды таап, үйлөнөйүн дедиңер. Үйлөндүңбү? Үйлөндүңбү? Аткарылган жокпу? Кудай берген жокпу? Кээ учурда экинчисин сурап атасаң, экинчисин берген жокпу? Үчүнчүсүн берген жокпу мисалы да? Бир күнү балаң жок эле. Allah ошо келинчегим бир жакшы бул төрөп берсин. Төрөп берген жокпу эмне? Дагы да наразыбыз го. Аны айтып атат. Радиаллаху анху. Мына моғулардан мен разы болгонмун дейт. Карачы. Анан алар дагы менден разымын. Деп Аллах Таала айтты. Биз болсо, Аллах деп сенен разы болсун деп Аллах разы болсун деп дуа кылабыз да бири-бирибизгечи. Бирок өзүбүз Аллах Тааладан разы болушукту унутуп коюп атабыз да. Kança деген nimetlerini bergen Allah Teala ошону эскерип коюшубуз зарыл да. Ана ошол нерсеге керекет шүкүр кылып койдукпу? Келинчегиңиz бар, үйүңүз жок да, бир квартирада жашайсыз. Ошол келинчегиңиз бар болгону үчүн экерекет шүкүр намаз окуп коюңуз. Бир күнү үйүңүз жок эле, эки этаж үй турат. Ошол эки этаж үйгө эки рекет намаз окуп коюңуз. Бир күнү жөө-жүрөңүз делеңиз машина болуп калды. Алхамдулилlah. 470-570'lerde ayda kalırız. İki reket okuyup koygan yokuz da şonun akısındaçı. Ulaika hizbullah. Mana bunday adamlardı Allah Teala aytadi. Menin partiyamdır. Hizbullah. Bular hizbullah. Allah Teala'dan razı bolganlar, jana Allah Teala bulardan razı bolgan, şükür kılgan adamlardan alarda Allah Teala bagın çoğutup alıp bular menin hizbim deydi go. Hizbullah. Allah'ın partiyası. O eslerge gelgiler. Ala inna hizballahi humul muflihun. Daima Allah'ın hizbi partiyası daima jеңүүчү болот. Daima jеңүүчү болот, daima dagı baktılуу болот. Эки дүйнөдө бактылуу каалайсызбы? Мына Allah'ın партиясына киргиле. Allah'ın партиясына кирүүдө разылык керек. Kuday Taalam sizden razı boluş üçün siz birinci razı olunuz. Bolbo. Siz de razı olunuz. İnşallah her bir jetken nimetinize, her bir jetken jetpey kalgan nersеңizге dagı şükür kılınız. Al nerseni biriniz ahirette alasız inşallah. Bir dua kıldınız ele. Oşul atkarılmay kaldı mı? Ahirette alasız inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve biyesser ve la tuassir seyir aleyna kulla asirin kullin bil khayri.